Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Экс-президенттин кол тийбестигин алуу мыйзамына Жээнбеков кол койду. Батукаевдин иш боюнча суракта Рысалиевдин жүрөк оорусу кармадыбы? Ороз айында айымдарга боюнууга тыюу салынабы? Имам Герезбаевдин жообу. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Интернетке депутат Зарылбек Рысалиев Азиз Батукаевдин иши боюнча суракта жүрөк оорусу кармап жыгылыптыр деген маалымат жарыяланды. Зарылбек Рысалиев Супер KG порталына билдиргендей, ал суракка кечээ 15 майда баргандыгын айтты. Жыгылбай эле жакшынакай отурам, учурда жанымда 5-6 киши отурат. Суракка кечээ күнү барып келдим деп билдирди ал. Жогорку кеңештин жыйынында ал бул маселени көтөрдү. Мен жүрөк оорусу кармап өлүп кала тургандай жөнөкөй киши эмесмин. Тирүүмүн, жакшынакай эле жүрөм. Отуруп тур десеңер отуруп турайын. Отжимания кыл десеңер отжимания кылайын деп билдирди депутат. 2013 жылдын 9 апрелинде Нарын шаардык соту Батукаевди аяк дартка чалдыкты деген жүйө менен бошотуп, ал ошол эле күнү өлкөдөн чыгып кеткен. 17 апрелде башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов жогорку кеңеште отчет берип жатып, мыйзамдагы уурунун иши январдан баштап кайра каралып жаткандыгын билдирген болчу. Маалыматта белгилүү болгондой, Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишти башкы прокуратура кайра карап, андан ары улантуу үчүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүп берген. Азиз Батукаев түрмөдөн бошотулуп, өлкөдөн чыгып кеткен чуулуу окуя учурунда Рысалиев жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы болуп турган. Бүгүн 16 майда депутат Бакыт Төрөбаев шайлоо тууралуу, мыйзам долбоору тууралуу маалымат жыйынын өткөрдү. Ал шайлоодо административдик ресурстардын колдонулушуна бөгөт коюу механизмдери сунушталып жаткандыгын айтты. Коомчулукта парламентке олигархтар, базаркомдор келди деген сөздөр айтылып келет. Жаңы жаш партияларга парламентке депутат болуп келүүгө шарттарды түзүү үчүн бул мыйзам долбоорун жазып чыкты. Шайлоодо административдик ресурстардын колдонулушуна бөгөт коюу механизмдери сунушталып жатат. Аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 26 иш-чараны жүргүзүүсүнө тыюу салынат. Ошонун бир мисалы, эгерде мекененин жетекчиси өзүнүн кол алдында иштеп жаткан кызматкерге бул партияны шайла деп талап кылып жатса, ал адам мыйзам бузду деп эсептелинип, жоопкерчиликке тартылат деп билдирди Төрөбаев. 2019 жылдын 13 майында өткөн 2020 жылы өтүүчү парламенттик шайлоонун укуктук тобокелдери аталышындагы тегерек столдун резолюциясы кабыл алынды. Бул тууралуу Супер KG порталына адилеттүүлүк үчүн комитетинен билдиришти. Маалым болгондой, тегерек столдо жарандык коомдун өкүлдөрү, эксперттер, саясаттануучулар жана саясатчылар катышышты. 2020 жылы өтүүчү парламенттик шайлоо маанилүү болот жана өлкөнүн өнүгүү векторун аныктайт. Ошондуктан өзүнүн көптөгөн укуктук, саясий жана институциалдык тобокелчиликтерди камтыйт дешти комитеттен. Буга байланыштуу тегерек столдун катышуучулары президенттен жогорку кеңештен шайлоону ачык, таза жана адилеттүү өткөрүүнү суранат жана төмөнкүлөрдү талап кылат. Жогорку кеңештен тез аранын ичинде шайлоого тиешелүү мыйзамдардын долбоорлорун талкуулап, жарандык коомдун, эксперттердин жана саясатчылардын катышуусу менен макулдашуу комиссиясын түзүүнү, жарандардын партиялык тизменин ичинен депутаттарды түз шайлоо, конституциялык укугун камсыз кылууну, саясий атаандаштыкты өнүктүрүүчү бардык партиялардан массалык маалымат каражаттарды пайдалануусуна жана шайлоочулар менен жолугушуусуна бирдей шарт түзүлүшүнүн укуктук негизин эске алуу, добуш сатып алууга каршы чараларды күчөтүү, шайлоо өнөктүгүнүн мөөнөтүн 3 айга узартып жана үгүттөргө дебаттарга басым жасоо, партиялардын жогорку кеңешке өтүү босого чегин 5%га түшүрүү. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында кабарланды. 2018 жылдын 3 октябрында Жогорку соттун Конституциялык палатасы Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12 беренесинин Конституцияга шайкеш келер келбесин карап чыккан. Конституциялык палата бул ченем баш мыйзамдын 16
8 беренесинин 3 бөлүгүнө. Тактап айтканда, экс-президент ыйгарым укуктарын аткарып турган мезгилде жасаган жосундары үчүн жоопкерчиликке тартуунун жол жобосу караштырылбагандыгы үчүн карама-каршы келет деген чечим чыгарган. Парламент экс-президенттин ишмердүүлүгү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү иштеп чыккан. 1 жылдай созулган талкуулардан кийин Жогорку Кеңеш 2019 жылдын 4 апрелинде кабыл алган. Анда президенттин кол тийбестигин алуу кызматтагы мамлекет башчысыныкындай эле татаал жоболор менен ишке ашырылары жазылган. Бул мыйзам 2010 жылдын 27 июнунда референдумда кабыл алынган Конституцияга ылайык иштелип чыкты. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөн соң күчүнө кирет. Кыргызстандагы мурунку президенттердин арасынан Роза Отунбаева жана Алмазбек Атамбаев экс-президент макамын алган. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова Азиз Батукаевдин түрмөдөн бошотулушу боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ал Батукаевди абактан бошотуу мыйзамдык жагынан мүчүлүштүктөр кетпегендигин белгиледи. Крим төбөл абактан бошоп өлкөдөн чыгып кеткенге чейин маалыматы болбогондугун айтты. Прокурорлор врач болбогондон кийин барып анализ алып текшербейт да. Эгерде корутундусу турса, ага жаза аткаруу кызматы дагы ишенип жатса, прокурорлордун талабы менен дагы комиссия болгонун мага айтышты. Ушул маселелердин баарын айтылгандан кийин Батукаевдин маселеси парламентте каралганда мен прокурорлуктун кыймыл аракети мыйзамдуу болгон деген элем. Башында кандай деп айтсам, азыр деле оюм өзгөргөн жок. Тергөө жаңы эле башталды. Эгер чынында эле ушундай жасалма болсо, бул үч уктасам дагы түшмө кирмек эмес. Ушунча адамдарды садага чаап, чын эле атайын операция болуп, дарыгерлер анын курмандыгына айланса, муну уюштургандар жоопко тартылышы керек. Батукаев мыйзамдуу чыгып кеттиби, мыйзамсыз чыгып кеттиби, менин эч тиешем жок. Кандай чыгып кетсе дагы мен прокурорлордун кыймыл аракетин мыйзамдуу деп башкасын эмес аларды жактаганга аракет кылам. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айыккыс ооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия дагы түзүлгөн. Аида Салянова ошол учурда баш прокурор болуп турган. Буга чейин Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, жаза аткаруу кызматынын жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качкыналиев жана 4 дарыгер камалган. 2 дарыгер кайрадан үй камагына чыгарылган. 16 майда Свердлов райондук сотунда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин кылмыш иши боюнча соттук отурум өттү. Анда аскер прокурору Мусакеевди 5 жылга кесүүнү жана 70 000 айып өндүрүүнү суранды. Бул тууралуу Атамбаев башкарган Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева маалымдады. Кийинки соттук отурум 23 майда улантылат. 8 майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Дамир Мусакеевге карата сотко чейинки өндүрүш башталгандыгын кабарлаган. Ошондой эле интернетте Мусакеевдин байлыгы деп жарыяланган кыймылсыз мүлк 2010 жылдан 2017 жылдары сатып алынып, анын ата-энесине, туугандарына катталгандыгын, жалпы наркы 20 миллион сомдон ашаарын билдирген. Дамир Мусакеев муну куруу доомат деп баалап, 10 майда өзүнүн жана ата-энесинин мүлкүн журналисттерге көрсөткөн болчу. Айыл банктын мурдагы жетекчиси Мурат Акимов 14 майда финансылык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү тарабынан кармалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине укук коргоо органдарынын ишенимдүү булагы билдирди. Маалыматка караганда, анын кармалышы банктагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Учурда Финполдун маалымат кызматы бул кабарды текшерип жатат. Эске салсак, буга чейин 29 мартта Айыл банк ачык акционердик коомунун акционерлери банктын директорлор кеңешинин жана төрагасынын кызматтык укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу чечимин кабыл алган болчу. Бишкек шаардык кеңешинин 2 депутаты турак жай коммуналдык чарба боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында кайым айтыша кетти. Видеодон депутат Канатбек Музуралиев комиссиянын төрагасы Жумабек Салымбеков менен гер-мур айтышып жаткандыгын көрүүгө болот. Музуралиев мурдагы кесиптеши Павел Десятников депутаттардын катарында отуруп алып сүйлөп жаткандыгына нааразы болгон. Анткени ал өткөн айда кош жарандыгы бар деп мандатынан ажыратылган болчу. Ага болушкан Салымбеков Десятников анын жардамчысы экендигин
бергендигин айтты. Музаралиев ага карабай Десятниковду шаардык кеңештин аппарат кызматкерлеринин жанына барып отурушун талап кылды. Ал кесиптешибиз болгон, сыйлайм. Бирок эмнеге биз менен бир столдо отурат? Эмнеге комиссиянын төрагасы муну карабай жатат? Ал сиздин жардамчыңыз болгон күндө деле ким кайсы жерде отурарын чечүүгө укугуңуз жок деп нааразы болду депутат. Салымбеков ага жооп беретинде разборка кылгын келип жатабы деп Десятниковду депутаттар менен бир столдо олтургузууну чечкенин жана мэриянын кызматкерлерине суроо берүүгө укук бергендигин айтты. Бирок Музаралиев башка жакка отурсун деген сөзүнөн кайтпай, Десятников жардамчы болсо суроону өзү узатпай депутатка даярдап бериши керек экендигин эскертти. Ошол учурда үчөө бири-бири менен гермур айтыша кетишти. Башка депутаттар аларды чырдашпоого чакырды. Ал эми Салымбеков тема боюнча сүйлөө керектигин айтканда, Музаралиев мага эмес жардамчыңызга акыл үйрөтүңүз деп кекетти. Президент Сооронбай Жээнбеков Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында 16 майда Ысык Көл облусунун Чоң Өрүктү айылындагы Капар уулу улан фермердик чарбасына барды. Ал Дүйнөлүк банктын сүт секторунун өнүмдүрүмдүүлүгүнүн комплекстүү жогорулатуу долбоорунун алкагында аткарылып жаткан иштер менен таанышкандыгын президенттин басма сөз кызматы билдирди. Долбоордун жетекчиси Төрөгул Беков жана чарбанын жетекчиси Уланбек Дыйканов маалымдагандай, Ысык Көл облусунда сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоору 2018 жылдан бери ишке ашырылууда. Анын максаты сүт багытындагы уйлардын азык-түлүгүн жана сүт чогултуу борборлорунда сүттүн сапатын жогорулатуу. Долбоордун биринчи компоненти боюнча сүт секторундагы мамлекеттик жана жеке кызматтарды күчөтүүгө бардык болуп 1 миллион 140 миң АКШ доллары бөлүнгөн. Анын ичинен 150 миң АКШ доллары балыкчы жана Каракол шаарларындагы аймактык ветеринардык диагностика жана экспертиза борборлорун колдоого, 200 миң доллар сүт багытындагы уйлардын асыл тукумдуулугун жогорулатууну, уйларды жасалма жол менен уруктандыруу жана жайылтууга көмөк көрсөтүүгө берилген. Долбоордун экинчи компонентинин алкагында сүт багытындагы уйлар бар 6000 кичи фермер мал чарбасында туура иш алып баруу жана фермердик чарбаны башкаруу боюнча окуудан өткөрүлгөн. Ал эми үчүнчү компонент айлантма фонд күрөөсүз жана эркини пайыздуу насыяларды дыйкандарга жана сүт алуучуларга сүт өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында бодомал материалдар жана чакан жабдууларды сатып алуу үчүн камсыздайт. Бардык компоненттер боюнча айылдарда фермерлерди окутуу жүрүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков ушул сыяктуу долбоорлор региондордун жашоочуларын колдоп, аларды ишкерлик менен алектенүүгө шарт түзөт жана мал чарбасындагы жаңы технологияларды үйрөтө тургандыгын, айылдын жана бүтүндөй мамлекеттин өнүгүшүнө абдан чоң салым кошоорун белгиледи. Ал долбоорлорду ишке ашырууда жана фермердик чарбаларды өнүктүрүүгө ийгиликтерди каалады. Орозонун ден соолукка пайдасы, анын сообу жана бул айда жасала турган пайдалуу иштер тууралуу Кара Көл шаарынын имамы Бектен Ажы Киризбаев аймактык кабарчыга айтып берди. Имамдын айтымында ислам дининдеги 5 парыздын бирөө орозо кармоо болуп эсептелинет. Орозо кармоо улуу ибадаттардын бирине кирет. Ислам дининдеги 5 парыздын бири келме келтирүү, экинчиси 5 мал намаз окуу, үчүнчүсү орозо кармоо, төртүнчүсү зекет берүү, бешинчиси ажылыкка баруу болуп саналат. Ороз айында көп ибадат кылуу керек, анткени анын сообун жараткан өзү берет. Бул айда жасалган ар бир иш 10 эсе көбөйтүлөт. Мисалы бир күндө 5 убак намаз окуса, ал 50 убак намаз окугандай сооп катары жазылат. 5тин 8 эшиги болсо, ошонун бир эшиги орозо кармаган адамдар үчүн ачык болот. Экинчиден, бул таквалыктын айы деп аталат. Таква адамдар арам иштерден оолак болуп, адал иштерди жасоого, мээримдүү, ырайымдуу, берешен, жоомарт болууга аракет кылып, орозо кармашат. Куранда жазылгандай, орозо кармаган адамдын кылган тилеги кабыл болот. Бул айда тозоктун эшиги бекитилет жана шайтандар кишенделип адамдарды азгыра албай калышат. Эгер адам орозону бардык шарттары менен ушак айтпай, жаман сөз сүйлөбөй кармаса, 1 жылдык күнөөлөрү кечирилет деп билдирди имам. Керезбаевдин айтуусунда орозонун ден соолукка пайдасы өтө чоң. Адам ачка болгондо жагымсыз калдыктардан арылып, организм тазаланат. Ашказан кичирейип, майлар сорулуп, ичеги карында
айымдар 10 күндүн ичинде тазаланат. Ар кандай ооруларды алдын алууга шарт түзүлөт. Орозодо өзгөчө кембагал адамдарга мээримдүүлүк пайда болот. Адамдардын эс тутуму жакшырып, аз уктап, сергек жашоого үйрөнөт. Эмгекке болгон жөндөмдүүлүгү артып, өзүн жеңил сезип калат деп билдирди имам. Имам ошондой эле Кадыр түндүн кадыры тууралуу дагы айтты. Кадыр кечеси 1000 айдан жакшы деп айтылат. Кадыр түндү орозо айынын бир гана 27 түнү эмес, 3-10 күндүн так күндөрүндө белгилесе болот. Бул күндө адамдардын күнөөлөрү кечирилет. Ошондуктан бул түндү убактыбызды намаз окуу, Куран окуу, зикир чалуу жана дуа кылуу менен өткөргөн оң деп билдирди. Ошондой эле ал айымдарга орозо айында боенууга тыюу салынбайбы деген суроону көп беришерин айтты. Шариатта аял киши үйүндө отуруп боенсо же жолдошу үчүн боенсо болот. Анткени жолдошуңарга сулуулугуңарды көрсөткүлө деген аят бар. Ал боенуп көчөгө чыкса дурус эмес деп айтылат. Анткени жасанып көчөгө чыкса, коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурушу мүмкүн. Эркектер анын сулуулугуна суктанышат. Бул жерде эркек дагы, аял дагы көз зына деген күнөөгө батып калышы мүмкүн. Ошондуктан айымдардын жүзү ачык, ал эми бутунан билегине чейин жерлери жабык болушу абзел. Ал эми орозо айында айымдар боенгондо жогорудагы шарттарды эске алуусу керек деп билдирди имам Кирезбаев.